Балон саткан жер. Балон саткан жер, Балон. бул канализация немеш, Ош-Бишкек унаа жолундагы ири өрт. Жалал-Абад облусунун Кочкурата шаарында катар жайгашкан эки вулканизация станциясы жана дөңгөлөк саткан жай өрттөндү. Бул тууралуу Турмуш басылмасына вице-мэр Ядгоржон Абдурахманов билдирди. Анын айтымында өрт бүгүн 18 августта саат 6:00 чамасында тутанган. Ош-Бишкек унаа жолунун жээгиндеги колхозный көчөсүндө жайгашкан эки вулканизация жана унаа дөңгөлөктөрүн саткан жайдан өрт чыкты. Тилсиз жоон өчүрүүгө 4 өрт өчүрүүчү унаа тартылды. Аталган даректи эки вулканизация ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан бирөөсүнүн экинчи кабатында жаңы дөңгөлөктөр сакталган кампа бар экен. Ага жанаша жайгашкан дөңгөлөк сатчу жай болгон. Өрт бардык дөңгөлөктөрдү күйгүзүп салды. Өрт өчүрүүчүлөр саат 8:00 өрттү толугу менен курчоого алып өчүрүштү. Ушул тапта адистер тилсиз жоонун чыгуу себебин жана келтирилген чыгымды эсептеп жатышат. Кырсыктан эч ким жаракат алган жок дейт ал. Бишкекте УКМК жана ардагерлер кеңешинин мүчөлөрү үчүн жаңы имарат ачылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын Камчыбек Ташиевдин катышуусунда 18 августта Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын УКМКнын жана ардагерлер кеңешинин мүчөлөрү үчүн жаңы имараттын ачылышы болду. Ведомствонун басма сөз кызматынан кабарлашкандай, ачылыш аземге УКМКнын жетекчилиги жана мекеменин өздүк курамы катышты. Жаңы курулган имарат кызматкерлер үчүн иштөө шартына талапка жооп бере турган керектүү заманбап жабдуулар менен толук камсыздалган деп айтылат билдирүүдө. УКМКнын төрагасы кызматкерлерге кызматтык тапшырмаларды так аткарууну эскертип, ошондой эле коррупция, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү жана чек ара коопсуздугун камсыздоо чараларына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Тазалык ишканасынын кызматкерлери Борбордук аянтты сагыздан тазалоодо. Бул тууралуу аталган ишканадан билдиришти. Ишканадан белгилешкендей, аянтты атайын техника менен жуугандан кийин да сагыз кетпегендиктен ишкананын кызматкерлерине аны кол менен кырып чыгарууга туура келет. Тазалык ишканасы шаар тургундарын жана конокторун тазалыкты сактоого жана сагыздарды туш келди ыргытпоого чакырат. Ысык көлдө турак үй дарыянын ортосунда калды. Ысык көл облусунда шагыл көчүп, кесепетинен турак үйдүн тегерегин суу каптап калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, окуя Сырт жайлоосунда болгон. Тоодон куюлуп түшкөн шагыл Балгарт дарыясынын нугун буруп, натыйжада суу үйдү курчап ага баштаган. Дарыянын нугун калыбына келтирүү үчүн жерине атайын техника жөнөтүлдү. Нөшөрлөп жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. 19 жана 21-23 август күндөрү Кыргызстандын аймактарында нөшөрлүү жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет билдирди. Бул күндөрү Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар түшүп, кээ бир райондордо мөндүр жаашы мүмкүн деп айтылат билдирүүдө. Абанын температурасы бир аз төмөндөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши ыктымал. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Сот Бейшеналиев иштен алгандарды кайра кызматка коюу чечимин чыгарды. Бишкектеги 1-май райондук соту Алымкадыр Бейшеналиев саламаттык сактоо министри болуп турганда иштен алган кызматкерлердин арызын канааттандырды. Ага ылайык аталган министрликте бөлүм башчы болуп иштеген Айнура Акматованы, Гүлмира Ибраеваны жана Азамат Жумакеевди кайра кызматына коюу, иштен алынган учурдан берки айлыктарын төлөп берүү тууралуу чечими чыкты. Бейшеналиев буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Ушул жылдын май айында саламаттык сактоо министринин орун басарлары, бөлүмнүн жетекчилери Бейшеналиевди кызматтан алуу өтүнүчү менен бийликке кайрылышкан. Ошол маалда Германияда жүргөн Бейшеналиев Кыргызстанга келгенде бул кайрылууга кол койгон айрым кызматкерлерди иштен алган. Кызматтан кетирилгендер болсо сотко даттанышкан. Бейшеналиевдин адвокаты Кайсын Абакиров 16 августта вакцинага байланыштуу козголгон кылмыш иши токтотулганын кабарлаган.
Бишеналиев өзү кызматка кайра кайтып барууга даярдыгын президенттин чечимин күтүп жатканын айткан. Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы буга байланыштуу чечим келерки аптада кабыл алынарын маалымдаган. Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов Украина президенти Владимир Зеленскийге ишеним грамотасын тапшырды. Бул тууралуу Украина президентинин расмий сайтында жарыяланды. Маалыматка караганда ишеним грамоталарын тапшыруу аземи 17 август күнү София Киев улуттук коругунда болуп өттү. Украина президенти Кыргызстандын элчиси Идрис Кадыркуловду кабыл алып, сүйлөшүү өткөрдү. Зеленский Украина менен Кыргызстандын өз ара пайдалуу кызматташтыгын толук форматтуу калыбына келтирүү жана жогорку деңгээлдеги саясий диалогду активдештирүү ниетин билдирген. Кытайлык дарыгерлер 550 кыргызстандыкка акысыз операция жасоого даяр. Кытайлык офтальмологдор кыргызстандыктар үчүн 550 бекер операция жасап бере алат. Бул тууралуу Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Дипломат министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров менен жолуккан. Октябрь айында Кытайдан дарыгерлердин келиши пландалууда. Министрлер кабинетинин экспресс ден соолук долбоорунун алкагында Кыргызстандын муктаж болгон жарандарына көздүн катарактасына бекер операция жасалмакчы. Ажылык сапарга баруу үчүн кезекке турган жарандардын акчасы кайтарылат. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалым болгондой 2019, 2020, 2022 жылдары ажылыкка катталып, кезек күткөн жарандар акчасын кайтарып ала алышат. Ошол эле учурда муфтият акчасын арткалган жарандардын кезеги сакталып каларын белгилейт. Эскерте кетсек, коронавирус пандемиясына байланыштуу 2020-2021 жылдары мусулмандык парзын аткарууну каалаган жарандар ажылыкка бара албай калган. Быйыл ажылыкка уруксат берилип, Сауд Аравиясы Кыргызстанга 2766 орун бөлгөн. Ажылыктын баасы $4,500 болору белгиленген. Ош шаарында Кыргызстанда биринчи жолу таштанды сорттоочу контейнерлер менен тиричилик таштандыларын чогултуучу стационардык аянтчалардын долбоору ишке кирди. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Участок Араван Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн ортосуна орнотулган. Аянтта туруктуу негизде диспетчер иштейт. Ал тиричилик таштандыларын сорттоп, курулуш жана коммерциялык таштандыларды руксатсыз чыгаруу маселесин көзөмөлдөйт деп билдиришти муниципалитеттен. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов долбоордун шаардын экологиялык фонун жакшыртуудагы маанисин белгиледи. Жалпысынан шаар боюнча 10го жакын стационардык участоктарды орнотуу пландалууда. Долбоорду Ош тазалык ишканасы ишке ашырууда. Ошто кызмат өтөп жаткан аскер каза болду. 2022 жылдын 17 августунда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Ош шаарындагы 703 аскер бөлүгүндө дагы бир аскердин өлүмү катталды. Бул тууралуу Акыйкатчы институту кабарлады. Маалыматка ылайык, Акыйкатчынын Ош облусундагы өкүлү окуяны угар замат аталган аскер бөлүгүнө барды. Бардык жетекчилик Ош шаардык оорукананын моргунда жүрүшкөндүктөн моргко барып жолукту. Аскер бөлүгүнүн командири жана орун басарларынын айтымында 17 август эртең мененки саат 5:00 чамасында аскер бөлүгүнө текшерип, өткөрмө пунктунда турган аскер жаран ошол жерди ары бери басып жүрүп, жыгылып түшкөн жана ошол боюнча турган эмес. Жанындагы аскерлер текшерип өткөрмө пункттан ары 20-30 метр аралыктагы аскер бөлүгүнүн медпунктуна алып барышканда анын каза болгондугу аныкталган. Акыйкатчынын өкүлү соттук медициналык экспертизанын башчысы Насиров Кылычбек менен жолугуп сүйлөшкөн. Ал аскерди алгачкы кароодо каза болгон аскердин денесинде эч кандай зомбулуктун белгилери жоктугун жана экспертизаны жүргүзүүдө атасы катышканын билдирди. Соттук медициналык биологиялык экспертиза жүргүзүлүп, алдын ала божомол менен анын жүрөк оорудан каза болгондугун, ички органдардан алынган заттар жана бөлүкчөлөр алынгандыгын жана алардын изилдөөнүн жыйынтыгы 1 айдын ичинде чыга тургандыгын маалымдаган. Ошондой эле ишти тергөөгө алган аскер прокуратурасынын тергөөчүсү менен да сүйлөшүү жүргөн.
Ал аскердин медициналык картасы жана башка армияга чакырууга тиешелүү болгон иш кагаздардын алынгандыгын билдирген. Аскер бөлүгүнүн командири каза болгон. Аскер үйүнө кете турганына 1 ай эле калгандыгын, 2 күн мурда ата-энеси келип кетишкендигин айткан. Өкүл аскердин ата-энесине да жолугуп, юридикалык жардам берүү сунушталды. Бул окуя боюнча акыйкатчынын өкүлү тарабынан чогултулган бардык материалдар акыйкатчы Атыр Абдрахматова тарабынан түзүлгөн. Аскер кызматын өтөөдө адам укуктарынын сакталышы боюнча мекемелер аралык жумушчу топто иштөө үчүн колдонулат. Эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулган президенттин кубогу үчүн Көкбөрү мелдеши быйыл Нарын облусунун Эмгекчил айылында өтөт. Бул туурасында Көкбөрү Федерациясы билдирди. Республикалык турнир 24 августта башталып, финалдык беттеш адаттагыдай эле 31 августта болмокчу. Бул ирет 1 лигадагы 19 команда күч сынашат. Жогорку лигадагы 4 команда президенттин кубогуна катышпай турган болду. Себеби ал улакчылардан улуттук команда куралып, Туркияда өтөчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярданып жатышат. Ал эми буга чейин жогорку лигага чыккан Баку Талас жана Алай командалары кайра 1 лигага түшүп, оюн көрсөтүшөт.